24 жаштагы Янаи Шойо Жапониядан Кыргызстанга келгенине 2 жылдын жүзү болгон. Бул жака атайын келишим менен дене тарбия мугалими болуп келген. Өзүнүн сабак берүү программасын өзгөчө болуусун каалап, изденип отуруп кара жорго бийиндеги кыймылдар адамга пайдалуу экенине ынанып, бийди толугу менен үйрөнүп, анан балдарды бийлете баштаган. Кыргызстанда эмнеге тандадым десем, программа немеде бар экен да, Кыргызстанга сен маяктан иштейсиң деп. Анан негизи дене тарбия боюнча каяктан иштейм деп издесем айрыда эле экен да. Мисалы башка чет өлкөлөр бар, бирок Кыргызстан болсо айрыда иштеш керек деп. Ошо аябай мага жакты да. Айрыда мындай шаарда эмес, өзүн айрыга барып, кичине бардары менен же апалар атары менен жакын жерде иштесем мага кандай сонун экен деп ойлоп Кыргызстанды тандадым. Жапонияда жүрүп кыргыз тилин 3 айда үйрөнгөнүн айтат. Жаңы келип өз ишин баштоодо кыйынчылыктар болбой койгон эмес. Бара-бара элдин тилин өздөштүрүп, балдар менен тыгыз иштешип, аларга спорттук таймаштарды өткөргөн. Кийинчерээк өзүнө кайраттеп да кыргызча ысым коюп алган. Негизи япондор мындай корун берип учурашпайбыз. Мисалы биринчи саламатсызбы дегенде эле, же ассаламу алейкум дегенде эле мындай корун бербейбиз да. Бирок кыргыздар корун берип учурашабыз. Анан жакын дос болсо бетин дагы мындай тигизип. Ошентип жакын учурашабыз. Ошого аябай мага жакты. Анан негизи ошо тилдери башкача да. Кыргызча менен мисалы өзүм чын жүрөктөн ойлоткан сөздөрдү айта албайбыз да негизи. Бирок мындай сүйлөшкөндө кичине кыйын болду иштегенге. Бирок астан кыргызчага же кыргыздын элдериге күнүп баштардым. Анан азыр болсо мындай эле кыйнарбай эле жүрүм. Каарманыбыз мындай иштери менен гана токтоп калбастан, келечекте Кыргызстандын бардык аймактарына барып, ден соолукту чыңдоого арналган жаңы долбоорду ачып, ишке ашырайын деген ою бар экенин айтат. Негизи мен Кыргызстанга жүрүп, дагы башка мектептерге барып, бардарга же агайларга, эжелерге сунуштуп туруш керек деп ойлоп атам да. Ошонун азыр мен Нарында иштеп атам. Нарындан дагы башка областка деле, Ош деле же азыр Каракол же Тарас деле баары областка муну күнүгөнү баары элдер билип, күндү эртең менен жазса аябай жакшы болот. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.